Жалпыңыздарга кутман таң. Бүгүн биз адам жашоосуна кыйла жеңилдиктерди алып келген унааны айдоо жолдору тууралуу кеп кылабыз. Ал тууралуу бизге Адис Медер ага айтып берет. Унааны алгач айдаганды үйрөнүп аткан адамдар кандай эрежелер сакташ керек? Айдоочу эң биринчи автоунаага отурарынасында өзүнүн коопсуздук курун тагынуу бул абдан абзел. Экинчиден рулду туура кармоо. Үчүнчүдөн бул айдоочунун эң өзүнүн каалоосу керек. Айдоочу автоунаанын ичине отурган соң коркпоо керек. Өзүн эркин сезип, туура жана коопсуздукту сактап айдаган бул жакшы болот да. Алгач унаага отурар соң өзүнө айдоочу бүт нерсени ылайыкташтырып алыш керек. Мисалы күскү, отургучту, сол жактагы күскү, оң жактагы күскүнү эң биринчи кезек отургучту ылайыкташтырып алсаңыз, астынан тартып туруп, тарткан соң экинчиси бул коопсуздук курду тартуу бул абзел. Үчүнчү кезеги бул рулду туура кармоо. 2-ге 10 мүнөт калды деген положение менен кармап туруп, бармакты сыртка чыгарып турабыз. Кийинки кезек деген бул от алдыруу машинаны. Ключту деген саат жебесине ылайык бурайбыз да. Колду кое беребиз. Кийинки кезектен ручной тормозду ылдый түшүрүп туруп айдап кетүү. Сцепленияны до конца тебебиз. До конца тепкен соң бизден R деген положенияга, то есть бул задний ход деп коет, артка айдоо, до конца тээп туруп, мондай менен учуруп салабыз. Эми акырындан рулду оңго бурабыз. Дагы бир жолу бурган соң сцепленияны жай кое берип баштап туруп, үстүнөн газды кичине кошобуз. Бул плавность болуш керек ортодо. Туура акырын кое беребиз, газды тебебиз. Жалпы Кыргызстан боюнча алсак, бизде тыюучу салынган белгилер, бул көп кездешкен белгилерден эң биринчиси бул унаа токтоочу жай жок деген белгилер көп да. Ошондуктан ар бир айдоочуга кайрылып кетмек мен унаа токтоочу жай жок деген жерлерге көп токтотпоо. Анткени көп башка айдап жүргөн айдоочуларга коопсуздук жаратып коет да. Ошондуктан жол коопсуздугун сактоо менен айдашын айтып кетмекмин да. Унаа айдоону үйрөнүп жаткан адамдар ошол жол эрежелерин же болбосо ошол белгилерди батыраак үйрөнүшү үчүн эмнелерди кылыш керек? Азыр ар бир айдоочуга үйрөнгөнгө шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү көп да. Азыр мисалы интернет булактарынан атайын көчүрмөчүлүү программалар бар. Эгер программа болбосо анда китепче, ПДД китептери бар. Ар бир дүкөндөрдүн биринде сатат. Ошол жак менен үйрөнсө мүмкүнчүлүк ар бир айдоочуга көп го деп эсептейм да. Эрежелерди сактаңыздар, жолдобай болуңуздар, көрүшкөнчө. Айзада Сагыналиева, Эрлан Баястанов, Таңшолай НТС.